Бардығы жүрек бұзылғандықтан. Мына пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Жүректе ушундай бұзылады екен, тазаланады, қантип тазалаш керек екен? Темирді ғой, наждачный бумага дегені бар эле. Жоса башка нерселер менен, от менен ал тазаланат. Ошол ким? Дат басып калганы, заңдап калганы. Бирок жүрөктү кантип тазалайбыз? Кантип жууйбуз? Кантип тазалайбыз? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сураганда эки нерсени айтты. Бири Куранды окуу, экинчиси өлүмдү эстөө деди. Ушу эки нерсе менен жүрөк тазаланат экен. Сизден бирөө сураса, балаңыз сураса, кызыңыз, досуңуз сураса, айтып коюңуз. Жүрөктү да тазалай турган жолу барбы деп. Бар деңиз. Коркпой айтыңыз. Бар деңиз. Каяктан ал десе, пайгамбарыбыздан ал. Пайгамбарыбыз айткан, адамзаттын эң билимдүүсү, адамзаттын эң данышманы, адамзаттын эң боорукери, адамзаттын эң ырайымдуусу, адамзаттын баатыры билиңиз. Бирөө сураса, адамзаттын баатыры ким? Мухаммад Расулулла. Адамзаттын берешени ким? Мухаммад Расулулла. Мына кетугандар, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ушундай улуу зат айтып атат. Жүрөк кандай? Оңдой турган, тазалай турган жолу бар экен. Эки жолу бар экен. Куранды окуу, өлүмдү эстөө. Куран окуп турсак, Кудай кааласа жүрөгүбүз тазаланып турат экен. Туугандар, Куран эле окуп турсак, бирок Куран алхамдулилlah биринчи фарызы, биринчи этабы дейбизби? Биринчи тепкичи деп айтсак деле болот. Курани Каримди арабча туура окуу.